бар. Biz elibizge жамандык кабыл аткан жокпуз, элибиз сактап калайын деп атабыз. Силер бизге жардам беришиңер керек. Бир эле жардам сурап атабыз, үйүңөрдө отуруп бергилечилер. Балдарыңарды карагылачылар. Мына бул жерде отурган ар бир аким, ар бир мэр, урматтуу бир туугандар, жүрүшөт балкыштар, ар жерде контакт болушупту. Ушулар эмне бала чакасы жок бекен, бир туугандары жок бекен. Үй барганда да коркушуп атат азыр. Күндө ар ким кече уну лицейге барсак Манаска. Ошол жерде дават алып келгендер сыноокатка. Суранып атам, мен жатып тургула десең, эмнеге мен полотенцем жок келет экен. Биз карабайбыз, алып келип жаткызабыз ошол жерге. Жат дегенде жатпасаң, ким ошого против болуп турганбыз, азыр милициянын ЛСнен обсервация ачып коебуз бир күн. Ошол жерде жатышат азыр. Ушун үчүн азыр ынтымакка келип, биримдикке келип, урматтуу аксакалдар, жанагы WhatsApp'tan чыгып аткан бир туугандарын токтотуп мындай ар кандай провокацияны чыгаргандар. Ким провокация чыгарса камалат. Азыр бүгүн штабтан республикалык чечим чыкты. Аябай чоң штрафтар төлөйсүңөр. Бүгүн эртең буйрук чыкса камаласыңар. Ошентип тынч үйүңөрдө отуруп, балдарыңардын жанында огородторго чыгып, поляга чыгып, бириңер менен бириңер контакт болбой туруп бергиле деп ушундай суранып атабыз, урматтуу бир туугандар. Урматтуу агайын туугандар, түшүнгөч аксакалдар айтпачы балдар, апалар айтпачы балдарыңарга. Тынч жакшынакай мына коронавирустун тынчтык менен, ынтымак менен жанагындай чогулсак биз чакырабыз муну кайра. Кече ушунчалык жүрөгү ооруп, 200 бала туруп алып туруп, түндө чогулушуп алып, ким билет ошол жерде. Мына мен мисалы үчүн ар ким менен контактта жүрүм, мен анализин берип атам. Мен орун басарларым ар ким менен контактта жүрүп атат. Келгендердин баарын тосуп, жалдырап, мына врачтардын баары жүрүп атат. Эмне булар адам эмес бекен? Булардын да балдары бар. Ушу багыштар иштеп атат мына врачтар күндүз. Биз обеспечение кылып берип атабыз. Эми чыдап тургула. Азыр күн жылып кетсе, бир 25-30 градуска жетсе бул тил токтойт деп атат. Бир ай чыдап койсо болот үйдө отуруп. Жок, тим эле машиналар менен чыгып атсыңар, шаардын ичин толтуруп салып атсыңар кечке чейин. Бул мына жөнөкөй эмес, кээ бирлер жазат, бул коронавирус деген жок. Бул дүйнө коркуп атат. Кыргызстан эмес, чоң Америкалар, Кытайлар коркушуп атат, Россия коркуп атат будан, күрөшүп атат баары. Өзүбүз аспыз, 6,5 миллион кыргызбыз. Кичине сактанып туруп, бирибизди биз колдоп, бирибиздин үйүбүзгө бирибиз кирбей, гигиенаны сактап, тазалыкты. Мына азыр маскаларды чыгарабыз, алып келип атабыз. Туура түшүнүү менен урматтуу агайын туугандар, бирибизди бирибиз колдойлук, элибизди аман эсен алып калайлык. Ошол сиздердин дагы бир кайрылам суранып кетем, урматтуу бир туугандар. Тынч, угуп, биз да сиздердин балдарыңызбыз, биз да силерге күйөө сейилибиз керек. Жакшынакай болуп чыдап бергилечи мына, биз айтканга чейин. Токтосо эле айтабыз бүттү деп. Мына телевизор таластыгынан айтып турабыз.